Раипа Турдалиева 40 жылдан ашуун убакыттан бери билим берүү тармагында эмгектенет. Учурда Аламүдүн районундагы номер 2 мектеп гимназиясында англис тилинен сабак берүүдө. Жарым кылымга жакын өмүрүн бул тармакка арнаган педагог мугалим менен окуучунун ортосундагы чыр-чатакты алдын алууга болот дейт. Ал үчүн биринчиден мугалим өз ишинин чебери болуп, түрдүү ыкмалар менен окуучуларды кызыктырып, ар бирине өзүнчө мамиле жасашы керек. Эштен балдар кирип келатканда, кээ убактарда эштен кирген киши салам айтыш керек деген бүтпеле. Кандайсыңар балдар, кире койгула, саламатсыңарбы, настроениеңер кандай деген сөздөрдү айтып барсаң, алар ушундай жакшы кабыл алып, жакшы отурушуп, мугалимге ошо аларга сый мамиле кылып аткандан кийин, аларга да ошондой ответ беришет да. Жакшынакай отурушуп, көңүл буруп, өзлөрүн бири-бирин тыйышып, жакшынакай неме болот да. Биринчи очередь мен ойлоймун, ушул класстагы атмосфераны оңош керек биринчи сабак башталар. Конфликттин келип чыгышына мугалимди же окуучуну бир тараптуу күнөөлөө мүмкүн эмес. Себеби ар биринин өз чындыгы бар. Көйгөйдү алдын алуу үчүн мугалимдердин психологиялык билимин өркүндөтүү маанилүү. Ошондой эле окуучулардын жоопкерчилигин да эстен чыгарбай, аларга да убагында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек дешет адистер. Өзгөчө жаш мугалимдерге чоң класстын балдар тийишип, анан кийин сабак өткөнгө көп тоскоолдорду кылышат. Ошондуктан мен ойлойт элем, ата-энелер менен биринчи очередте иш алып барыш керек. Мектеп ата-эне менен чогуу алып барып, чогуу ошол балдардын тарбиясына, окуусунун өйдөлөшүнө, жогорулашына чогуу мамиле кылбаса, жалгыз эле мектеп мугалим эч качан ушу азыркы биздин заманда мисалы жетиш абдан кыйын. Макул 62, каршы 1, баары 63, каталы 86, мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Окуучулар менен болгон чыр-чатактан кийин мугалимдердин жумуштан кеткен учурлары да кездешет. Эл өкүлдөрү тарабынан демилгеленген мыйзам долбоору педагогдордун укугун коргоого багытталган. Эгер президент кол коюп, мыйзам күчүнө кирсе, мугалимди коркутуп же мазактагандарга 1000 сом айып салынат. Деген менен бул мыйзам долбоору кереги жок дешет адистер. Себеби балдарга карата зомбулуктун 80% ашыгы мектептерде орун алат. Кыргызстанда балдарга карата зомбулуу аябай көп. Өзгөчө мектепте дагы көп, мугалим тараптардан дагы аз эмес. Анан ушу көйгөйдү ачыкка алып чыккандын ордуна кайрадан мындай деген мындай көз караш мындай эме ой жүгүртүү болуп атат да. Балдар менен ата-энелер такыр эле мындай мектепте болгон көйгөйлөрдү көтөрбөш керек. Мугалим менен окуучулардын ортосунда кандайдыр бир араздашуу болсо, аны да ачыкка чыгарбаш керек. Себеп деген акыры баары бир окуучу жана анын ата-энеси күнөөлүү болот депчи. Аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, педагогикалык чеберчилиги төмөн балдарды окутууда орой мамиле, уруп согууга ыктаган мугалимдерди коргогон мыйзам долбоору болуп калат дейт серепчилер. Ал эми өз ишинин чеберлери түрдүү чыр-чатакты зомбулуксуз чечүүнүн сөзсүз жолун табышат. Ар бирөөбүздүн балдарын жанагындай кылып мугалимди шылдыңдапты деген кеп менен жана репрессиялык башталса, анда эмне деген мамлекетке келебиз. Буга эч бир мен деле ойлойм, педагогдун баары эле жамааттары буну деле колдобойт болуш керек. Ошо педагогдор колдойбу ушуну? Педагогду деги эле чоң кишилерге балдар менен балдарга каршы мыйзам кереги жок. Анткени биз болсо чоң адамдар болобуз, чоң кишилер болобуз. Аң сезим менен көп көргөн тажрыйбабыз бар. Бала деген бала да бул акырын өсүп аткан нерсени биз тамыры менен жулуп аткандай болуп калабыз. Анда кандай өлкөгө барабыз, кийин келечеги кандай болот деген эле кеп болуп атат. Ошондуктан бул мыйзам долбоорду алып салыш керекпиз. Эскерте кетсек, алгач окуучу же ата-эне мугалимге сыйлабастык менен мамиле жасаса 3000 сом. Ал эми 12 жаштан 16 жашка чейинки балдарга 2000 сом айып пул салуу сунушталган. Бирок биринчи жана экинчи окууда депутаттардын басымдуу бөлүгү каршы чыгып, аталган ченемдердин баары алып салынган. Автандил Бактыбеков, Келдибек Уланбеков, СТВ.